Megimay Uraimova hozir tadbirkor ayollardan biri bo'lib, tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Ayni paytda o'zi bilan birga 5 kishini ish bilan ta'minlab, kiyim-kechak tikadi. Tayyor mahsulotlar nafaqat Qorasuv bozoriga, balki Rossiyaga ham eksport qilinmoqda. Qahramonimiz bundan muvaffaqiyatga davlatning ijtimoiy shartnoma loyihasi orqali erishdi. Aniqrog'i 2 yil avval farzandlariga beriladigan nafaqa o'rniga 100 ming so'm olgan. Bu pulga tikuv mashinasi sotib olib, shundan beri tikuvchilik sohasida ishlab kelmoqda. Ana bu tovarlarыбызды азыр кышта калыңырактарын тигебиз, жазда жукаларын тигебиз. Товарыбыз ушул неме менен эле мына Кыргызстан боюнча чектелип эле калбайбыз. Россияга дагы чыгарабыз. Россияга дагы заказдар келет, Россиянын заказдарын да тигип беребиз. Ошо 4 балам бар эле, 4 балама пособие алганмын мурун. Азыр ушу ишкердик менен, жеке ишкердик менен алектенип атам. Ишим жакшы. Дага шүгүр. Тигичиликке келгичендик тиккенди билбейт элем, өзүм аракет кылып, ал жагындагы окуп, үйрөнүп, бизденип дегендей. Базарга кичине 2 метр материалдан баштагам. 2 метр материалды алып келип, тигип, пычып, тигип, алып барып сатып, эртеси күнү дагы уже заказдар болуп атат. Тигилген товарың сатылып кетти дегенден андан кийин рулонду оргойто баштадык. 1 рулон, 2 рулон алсам, азыр учурда 5-6 рулон, 10 рулондон алып тигип киришебиз. Жакшы эле иштедик. 23-жылдан бери азыр 25-жыл болсо жакшы эле иштеп, жакшы эле кирешелерге чыктык. Айына азыр ошо мурункудай эле айткандай 100 миңден демем бар. Кирешем бар. Мурун өзүм иштесем, өзүм келип пычып, өзүм тигип, өзүм сатып, ошондой кылгам. Кийин уже үлгүрбөй калгандан кийин азыр ишчилерди алганмын. Бул жерде азыр бир кыз апасы менен иштейт. Дагы бир жерде дагы үйдө надон тигишет. Ал жерде дагы 3 ишкер бар. Үчөө тигип, товарларын чыгарып берет. Азыр эми мурун өзүм жетишпей, кендиме байланыштуу азыр ишчилериме дагы ушу 5 адамдын иш менен камсыз кылып калдым. Ошолорго апта сайын акча берем өзүнүн тиккендерине жараша. Uyda tikuvchilik sexi ochib daromad topganlardan yana biri Marg'uba Haytaxunova. U avvaliga 100 ming so'mga sigir va buzoq sotib olgan. Tushgan mablag'ga keyinchalik tikuv mashinasi oldi. Hozir u chorvachilik bilan birga tikuvchilikni davom ettirmoqda. Ena bala uy aldik, uni baqib, sutini satib, yaxshi to'ptab, endi shunday kuyovim menga shvenniy mashina olib berdi. O'zimcha berelem. Bazardan ish olib kelib, kroy olib kelib berishadi menga, men tigib, buni topshiram. Buni foydasidan shu shvenniyni ham men ishga qo'ydim. Shunday kelib meni tekshirishib, yaxshi ish qilayotganim uchun menga jana bez kredit 200 ming ақша aldım. Unga foizsiz ақша aldım. Unga dagı 2 ena bala mal olib qo'ydik. Uni dagı baqib, endi xudo xolasa uni ham foydasini ko'ramiz. Bugungi kunga qadar Qorasuv tumanida 1270 nafar fuqaro 100 ming so'm miqdorida yordam olishgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ularning aksariyati kichik biznesni o'zlashtirib, daromad keltirgan. Tuman tog'li hudud bo'lgani uchun loyihada ishtirok etayotganlar asosan chorvachilik va tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Bunda 2025-жылга 671 жараныбыз ушул соц контракт боюнча иш алып барат. Негизинен биздин Карасу району агрардык болгон үчүн, анан тоолуу болгон үчүн бизде көбүнчө азыр мал чарбачылыгы боюнча соц контракт боюнча иштер алып барылат. Бул боюнча биз ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте тиешелүү ошол убактылуу комиссия деген бар, ошол менен биргеликте ошолорго аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жеринде жардам берип, мал алганда дагы ошол орукчан эмес, бир дени сак, анан ал урдалган эмес, ушул балдар, ушул малдарды биз базардан алганга чогуу көмөктөшүп иш алып барып атабыз биргеликте. Eslatib o'tamiz, mamlakatda fuqarolarni qashshoqlikdan chiqarish uchun ijtimoiy shartnoma loyihasi amalga oshirilmoqda. Ilgari loyiha bo'yicha har bir oilaga 100 ming so'mdan mablag' ajratilgan bo'lsa, joriy yil 150 ming so'mdan ajratildi. Muvaffaqiyatli ish yuritib faoliyatini barqarorlashtirganlarga davlat tomonidan 200 ming so'mdan foizsiz kreditlar ham ajratilmoqda. Umida Mirzabayeva, Aymqan Siraliqiza, Azam Buzrikov, O'sh.